Биз жолуктук долбоору 3-сезонго кайрадан кастинг. Акыркы биздин чыгарылыштар чыкканда биздин редакцияга көптөгөн СМСтер, каттар, чалуулар келди. Биз алыста элек үлгүрбөй калдык, дагы кастинг кылыңыздарчы дегенден биз кайрадан катышуучуларга 3-сезонго катышуучу болуп келем деген биздин кыргыздын жигиттерине, айымдарына кайрадан мүмкүнчүлүк берип, кайрадан бүгүн сиздер менен НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоорунда көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, белгилей кетчү нерсе, биз жолуктук долбооруна кайрылгандардын баары автоматтуу түрдө базага кирет. Албетте, таанышуу эфирден сырткарыда өткөрүлөт. Кастингке келип кеткендер менен биздин редакциябыз өз алдынча кызматташууну ар дайым улантат жана улантып келмекчи. Эгер сиз дагы биз жолуктук долбооруна базасына кирем десеңиз, төмөндөгү номер менен байланышсаңыз болот. Биз жолуктук долбоору жана биздин редакциябыз ар дайым сиздер менен кызматташып келебиз. Ошондуктан биз жолуктук долбоорунун базасына киргенге аракетибизди кылабыз. Эфирдин башында эле мен чайнекти кармаганда эле көрүүчүлөр түшүндү болуш керек. Апамдын чайын ичип баштаман сайын эфир кызыгына чыкпайт деп элестетем да. Анткени чайды мурда адамдар дары катары пайдаланып келсе, азыркы убакта чай ар бир үйдө адамдарга өзгөчө ырахат, даам тартуулап келет. Ошолордун бири 7 дубанда сатылып жаткан жана ошондой эле өзгөчө элдердин мындай жүрөгүнө, адамдар ичип көргөндө мындай даамдап көрүп ушундай жактырып жаткан бул апамдын чайы. Албетте, сиз эгерде апамдын чайы жаныңызда болсоңуз, анда мени менен чогуу азыр чай коюп ичсеңиздер болот. Ал эми мен ушундай керемет апамдын чайын ичип туруп, бүгүнкү кастингти баштайын. Колдон келсе, кастингке катышкандардын баарына чай коюп бергим келет, бирок убакыт жок болуп атпайбы? Дагы бир жолу ичип коеюнчу, эгерде уруксаат берсеңиздер, аябай даамдуу болуп атат, ошондуктан ичип таштайын деп атам. Сонун. Анда биз баштадык. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кенен айтып бериңизчи, эмне кызыгасыз, эмне жагат, кайсыл тамакты жакшы көрөсүз, кайсы адамды жаман көрөсүз, кимди жакшы көрөсүз, ошолордун бардыгын. Мен аябай жүрөгү кенен, ушундай бир жан дүйнөсү ачык адамдарды жакшы көрөм. Анан кийин кызыккан, мисалы, хобби деп коет. Бийлеп, анан көбүнчө ырдайм. Ырдаган жактырам. Ошондо кайсы бир кафелерде ырдайсызбы? Жок. Өзүм үчүн эле үйдөн эле ырдайм. Үйдөгүлөргө концерт коюп берет экенсиз да? Бизге да концерт коюп бере аласызбы, ырдап кичине бир куплет балким? Кол чабып суранып коелу. Бүгүнкү чыгарылыштын башы эле кичине шаңды баштайлычы. Ырдаппы? Ооба, ырдап. Бийлейсизчи, ырдайсызбы? Ырдап көрөйүн анда. Не плачь деген ыр. Аракет кылып көрөйүн, ырдап. Ооба. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошептала, что ты мой. Еще один последний раз твои глаза мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руки мне, а завтра я одна останусь без тебя, но ты не плачь. Керемет. Сүйдөлөрдү тизип алып ыйлатат окшойсуз айда, не плачь деп ырдап алып. Канчалар ыйлайт. Керемет үнүңүз бар экен. Бийлегенди качан бийлеп берсеңиз болот? Мүмкүнчүлүк болгондо. Мүмкүн, балким өтүп калсаңыз, бийлеп келет берсиз. Канча жаштасыз, каяктан болосуз? 39 жаштамын, быйыл буюрса 39га толдум. Жайында, июлдун 19-ында төрөлгөм. 85-жылкы болом ошондо. Ошол. Мурдагы турмушуңуз жөнүндө. Турмуш курдуңуз беле, күйөөгө чыктыңыз беле, балдарыңыз барбы?
ооба буга чейин турмуш курганбыз. Тилекке каршы ойлогондой боло бербейт экен тагдыр бешини. Ошо болбой калды. 2 балам бар. Өзүңүздө 2 бала тең. Өзүм багам, мен өзүм тарбиялап өстүрөм. Ошондо канча жыл болду ортодо 2 жолго чыккөнүңүздөргө? 4 жылдан ашып калды го. 4 жылдан аш. Балдарыңыз чоңоюп калыптыр да? Балдарым чоңоюп калган. Бул жака келериңизди билеби балдарыңыз? Ооба, айттым. Алар кандай, каршы болгон жокпу? Үйдөгүлөр кандай? Жок. Апама да айтып келдим, каршы болушкан жок. Барды каршы болушкан жок. Ошо 4 жыл аралыгында да турмушка чыгайын деп аракет кылган жоксузбу? Аракеттер болот да, сөзсүз түрдө болот да. Эмнесин көбүнчө ушул коомдо мырзалардын эмне сапаттары жакпай атты сизге, жана кандай өзгөрүлүптүр, муну айтып бериңизчи. Коомдо мисалы дал келген адам табылыш аябай кыйын экен да, жашоодочу. Ошон үчүн мындай сүйлөшүү, мындай таанышуулар болот, бирок дал келбейт да эч качан. Бала арт жагын караганда эле башкача болуп калат да, мындай мамиле уже өзгөрө баштайт экен да. Ошон үчүн баланы дагы мени кабыл алгандай чогуу кабыл алган мырза болсо жакшы болот эле. Эми ошол эле сырттагы эле адамдар биз жолуктук долбооруна келет да. Ошол эле адамдар да, биз ошол эле калкпыз. Анан сиз эмне себептен биз жолуктук долбооруна ушунча ишендиңиз, ушул жака идеальный бир мен кыялымда бала келет деп? Анткени бул деген долбоор болуп атпайбы, бул деген масштабтуу, анан кийин балким ошол адам туура келип калабы деген үмүт менен эле кайрылып атам. Сиз көбүнчө эмнесине карап тандап атасыз? Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, артты караганда эле каталарын көрүп калып атам. Эми катасы бар адамдар көп эле да. Мен эң биринчиден эле ошо мени кандай кабыл алса, мисалы, мени канчалык деңгээлде сүйсө, ошончолук деңгээлде балдарымды кошо кабыл ала турган ушундай мырза болсо дейм да. Канча жашка чейин деп ойлойсуз, мырза? Жашына ограничение деле аябай кое бербейм, бирок негизи бар да, эми ограничение бар. 35тен 45 жашка чейин. Сизден кичүү болсо деле турмушка чыгат экенсиз да? 2-3 жаш. 2-3 жаш кичүү болсо деле. Мурда турмуш курган болсо деле болот. Ооба. Турмуш курбаган болсо деле болот. Курбаган болсо деле болот, курган болсо деле. 35тен 45ке чейин. 45 жашка чейин. Жакшы. Сиз эмне кызмат кыласыз өзүңүз? Эмне жумуш кыласыз? Өзүм тигүүчүмүн. Канча жылдан бери? 15 жыл болуп калды. Стаж. Кол чаап коелучу мына. Бир жерден агарып көгөрүп. Демек сизди кесиптештериңиз да колдоп жиберген турбай анда? Ооба, мен кесиптештерим эле жиберди бул жака. Салам айтып койсоңуз болот эфирде. Кесиптештериме салам айтам, ошо мен аябай колдоп ошол жака барсаң жакшы болмок депчи. Мындай өздөрүнүн кеңештерин беришкен кыздар бар. Ошо Клара деген кыз, Назгүл, бүт баарына, Уляга, баарына салам айтып коеюн. Вуляга деле кирбесизби, Вуляга? Себептен пайдаланып, ошо баарыңарга салам менден. Албетте, бул өтө сонун колдоо менен келиптирсиз. Анан ушу кыялыңызда жолдошуңуз кандай болсо дейсиз? Эми ошол мисалы өмүрлүк жолдошту тандагандан мурун ошого өзүң да таттуу болушуң керек экен да, жашоодочу. Мен ошону да түшүндүм да. Анан аябай деле асманды деле каалабайм да негизи. Себеп дегенде өзүңдүн деңгээлиңе жараша адамды тандасаң туура да, эми ошону каалаш керек да. Анан мен мисалы жөнөкөй болсун биринчиден. Жөнөкөй, анан мындай чогуу басканда дагы мындай өзүмө мындай жарашыктуу, жагымдуу болуш керек. Анан кийин акыл эс жагынан көбүнчө эле ошо баягы тандай келгенде, мындай сүйлөшө келгендечи, балдарыңды деле баарын кабыл ала берген адамдар чыгат экен. А бирок өзү туура келбей калат экен, сырткы келбейт, же болбосо жашоого болгон эмеси мындай башкача болуп калат экен да баары. Көз карашы башкача, туура келбей калат экен меники менчи. Ошол себептен. Бул негизи ушу 39 жаштан дагы деле сүйүп тие мүмкүнбү? Сиз ойлойсузбу, мисалы мен сүйүп тием деп ойлойсузбу, же жөн эле баягы ылайыктуу болсо эле, жашоо көз караш түз болсо эле тием деп ойлойсузбу? Жок, сүйүү болуш керек биринчиден. Сүйүп тийген. Баары жүрөк жашта. Себеп дегенде жүрөк дайыма ошондой болуп, мындай ар бир өзүнчө этаптан кийин, мисалы, мамиледен кийин адам өз калыбынан келет экен да, жүрөкчү. Ошондо өзүң эле билип калат экенсиң, анан уже сүйгөнгө дагы жүрөк ачылып калат экен да. Анан ошол убакыт келгенде анан аракет кылгын келип шак коет экенсиң астына. Тажрыйбалуу сүйүү болуп калат экен да бул жашта. Ошондой болуп калат го. Дагы айта турган сөздөрүңүз барбы? Айта турган сөздөрүм башка деле жок деле. Аябай жакшы маек курдук окшойт. Сизге терең ырахмат билдиребиз. Ийгилик каалайбыз анда. Сизге да рахмат. Чоң рахмат. Да. Сонун ачык мүнөз айым экенсиз. Кызыктуу маек болду.
Ал эми калганыбызда кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Келиңиздер. Өзүңүз жөнүндө кенен айтып бериңизчи, токтобой бир болушунча ачылып. Менин атым Руслан. Сокулук районунун 1-май айынан болом негизи. 5-класска чейин айылда окугам. Андан кийин художественный школада окудум, шаарда. Сүрөтчүсүз. Сүрөт школасында. Андан кийин Чуков аттуу дагы окуу жайды бүттүм. Андан кийин МУКта окудум. Негизи кызыккан нерселерим көп, сертификаттарым бар көп. Мультипликацияны бүткөм, программистиканы бүткөм. Ырдайм, билейм. Азыр данный время бойдо окумун, себеби мурун үй бүлөм болгон. Баары чыгып калат да. Канча жаштамын дедиңиз? Мен азыр 36дамын, 1 айдайын 37ге чыгам. Тууган күнүңүз менен келе жаткан. Анан негизи өзүм кызыктуу адаммын, көп нерсеге кызыгам. Ассаламу алейкум. Менин атым Руслан. 36 жашта болом. Сокулук районуна караштуу 1-май айылында төрөлүп өскөм. Азыр чач тарашта иштейм. Мурун үй бүлөм болгон, тилекке каршы ар кандай себептер менен жашабай калганбыз. Бош убакта спорт менен заниматься эткенди жакшы көрөм. Көлдүн астына акваланг менен түшүп, ар кандай машыгууларды кылып, андан тышкары ден соолук үчүн салга барып, чуркап, ден соолук үчүн ар дайым кам көргөндү жакшы көрөм. Мен өзүмө жар издейм. Ыймандуу, адептүү, өзүн жакшылап жүргөн кызга жолуккум келет. Айта берсе көп да. Канча жашыңызда үй бүлө курдуңуз эле? Мен негизи өзүм 21 жашымда үй бүлө кургам. Анан где-то 3,5 жыл мурун характер. Ошондо канча жыл жашадыңыз? Биз 10 жарым жылдай жашадык да. Канча балалуу болдуңуздар? 3 балалуу болгон. Мындай никеңиздер аябай эле жакшы келаптыр го, 10 жарым жыл бул деле. Эми ошо эмне болуп кетти? Түшүнбөй калдык өзүбүз дагы. Жашайын деп аракет кылып көрдүңүзбү кайра? Кайра албетте аракет кылгам көп эле жолу. Балдарыңызга кандай мамиле кыласыз? Балдарыңызды карайсызбы, алимент төлөйсүзбү? Ооба, алимент жиберем албетте. Анткени по закону жибериш керек. Алимент жазылгандан кийин. Балдарыңыз катышасызбы балдарыңыз менен? Балдарым менен катышканга аракет кылып атам негизи. Просто күйөөгө тийип кеткен да, ошого байланыштуу кичине ал жактардан күйөөсү эмес жагынан запрет болуп атат да. Анан сотко да чынын айтканда менде эч ким сотко чуркабайт болуш керек. Мен аябай сотко чуркадым негизи. Потому что балдардын психологиясы бузулат экенин билем. Атасын көрүш керек деп аябай чуркап, до сих пор чуркап жүрөм да, чынын айткандачы. Ой, эми буюрса ошол балдарыңыз менен тыгыз байланыштуу. Жүрөгүмдө нерсени айтып салдым, конечно. Албетте бул реалити шоу да, ошон үчүн айтыш керек, ачылыш керек. Кички балдарды көргөндө чынын айтканда кээ бирде көзүмөн жаш чыгып кетет, потому что эми көрүп турам азда, азыраак көрөм, ошон үчүн мен өзүм өстүргүм келген, өзүм баккым келген, 24 саат жанында болгум келген, бирок эми характер келишпей калды да биздечи. Эч кандай уруш болгон жок, бизде эч нерсе болгон жок, просто характер келишпей калды бизде. Эми буюрса ниеттериңиз аткарылсын. Ошондо 2 жолго түшкөнүмө канча жыл болду дедиңиз? 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жыл болуптур, Эми бир турмуш көрүп турсуз, анан кандай жубай издеп жүрөсүз өзүңүзгө ылайыктуу? Мен да ушул күнгө чейин ар кандай ойлондум да. Анан бул жашка келгенде 36-37 жашка келгенде мындай баардык жагын карап калат экенсиң. Жаш кезде кебетесин көрүп эле сүйүп калам дерет да эркектерибизчи. Анан бул эме келгенде мындай ата энени сыйлайбы, өзүн кандай алып жүрөт, аны карайт экенсиң. Например, бул кыз айткандай баягы жаныбызда приятный адам жүрүшүн каалайбыз да баарыбыз элечи. Анан Кудай берген кебетени адамды ухаживать этип өзүн карап жүрөбү, аны карайт экенсиң. Анан Алла Таала болгон ишеним карайсың. Кудай Алла Тааланын бар экенине ишенеби, Кудай деген адамбы, акыретке ишенеби, аларда карайсың. Мындай Кудай деген намаз окубаса да Кудай деген эме болуш керек да. Канча жашка чейин болуш керек? Талабы где-то 27ден 36, 37, 38ге чейин. Главное. Мурда турмуш курса кандай дейсиз анда? Мисалы жолдошу бар, 3 баласы, мурда турмуш курган 3 баласы бар, 3-4 баласы бар дейли. Кабыл алабызбы ошону? 3-4
билбейм, чын эле айтайын, 3-4, бирок бир экөө болот да. Негизи мурда турмуш курган болсо болот. Азыркы убакта эмне жумуш кылам дедиңиз? Мен азыр салондо өзүм арендовать этип салон иштетем, салонда иштейм. Жеке бизнесмен Олег болот экенсиз, сүрөтчү экенсиз, программист экенсиз. Да кайсы кесиптериңиз бар? Эми айта берсе көп, ошо мультипликация кылам, кино, мурун кино жагында монтаж кылчумун, оператор болуп иштегем. Карачы, кандай Андан тышкары өзүм үчүн үйдөн эле ата-энем үчүн деп койсо болот, оон жазам, ыр жазам. оон жазасы, ыр жазасы. Анан үйдө да кичинекей студия кылып алгам, бирок мындай непрофессионально деп койсо болот да, мен профессионал эмесмин, эмем жок. Баягы Өзүңүздүн жан образованием жок да, өзүм үчүн эле. Ырдаганда деле үйдөгүлөргө ырдап берет экенсиз да, же балким сахнада? Ырдаганда в основном жана тойлордо жана 10 киши эме калоо тилек айткан барганда ошо классташтардын атынан ырдап калгам, туугандардын атынан. Мен кичинекей кезде сахнага чыккандан аябай уялчумун да. Анан бир өзүмө бир эме кылып алгам, мындай бир макал сыяктуу кылыпчы, уялсаң уят болосуң депчи. Бул дүнүйдөчү. Туура сөз. Уялсаң уят болот экенсиң, негизи уялбаш керек экен бул дүнүйдөчү. Анда уялбай бир талантыңызды көргөзүп. Жана кафелерден ырдап отуруп, бир аз эми такшалып келатам да. Балким бир куплет жандуу чыгарма болсун, анда сен кол чаап коелу. Жамгыр төктү, эч басылбай, биз келаттык гүл шал болуп. Билгендер кошулуп. Жол кароого келечеги кайрылбастан кете берди. Күн күркүрөп жамгыр төктү, ушул күндөр кайда кетти? Жаштыгымдын келечеги кайрылбастан кете берди. Баракелде. Эми сүрөт тартып бериңиз десек аябай көп убакыт болуп кетчү экен. Анан биз долбоорун канча убакыттан бери көрөсүз, мисалы, кайсы чыгарылышынан? Мен биринчи сезонду калтырбай көрдүм. Россияда негизи 2 жыл иштеп келдим. Салондочу, Якутияда иштеп келдим да, жакында эле келдим. Анан кышында аякта 60 градус кыш билесиңер. Анан кышында да кичине киши асыраак болуп калат. Анан биз ошо көрүп калып, YouTube'дан көрүп калдым да, анан аябай кызыгып, анан көрүп баштадым да. Биринде калтырбай, тем более аякта 3 саат астыда да. Анан биякта 9да башталып атканда, негизи тияктан мен 12де өлө уйкум келсе да 3кө чейин көрүп аттым да. Үйдөгүлөр болсо уктабайсың деп эметип калышат, эртең көрүп аласың депчи. Өзгөчө эмнеси менен жакты ушул биз жолуктук долбоор сизге? Мындай эме экен да, мен дагы өзүмдүн адамды издеп жүрөм да. Анан бирине бири болгон отношениядан мындай кандай мамиле кылыш керек, кандай адамды издеш керек. Анан жашоонун реальный көп нерселерин үйрөнсө болот экен да бул жерденчи. Ошо көрүп отуруп эле баягы биринчи деген тааныштык деп коет турбайбы, таанышуу. Бир 10-15 күндө жүрүп таанышып, андан кийин бир айдан 2 айдан макул болсо баягы кыз жигит болуп, өзүнүн этаптары бар экен. Ооба. Ошондой экен да. Анан ошо көп нерсени үйрөндүм, мен өзүмө көп сабак алдым. Анан мен кечке чейин эмедем да, жумуштам да, салондочу. Анан кыздарды деле көрбөйм да, чын айткандачы. Анан Инстаграмдан таанышып калам, же ушундай жерлерден таанышып калам, бирок аяктан мен деле корком, башка бирөө деле коркот. Анан чын айтканда каерден таанышарымды билбей эле ушул убакыт өтүп атат да. 7 миллион адамдын алдында таанышайын дептирсизден да. Биз жакшы ниетибиз менен. Ошондой болуп атат да. Кочоп коелу. Ийгилик каалайбыз. Орундуктан орун алып берсеңиз болот. Чындыгында талант десе талант бар экен. Өтө бизге таланттуу, өтө кыйын мырза айымдар келип атат. Биз кимисин тандарыбызды билбей атабыз. Бардыгы бири-биринен өткөн укмуш кыйын. Саламатсызбы. Кичине өйдө кыла аласыз. Эч ким сөзүңүздү бөлбөй, токтобой сүйлөп көрүңүзчү гана. Болушунча эмнелерди айтыш керек экенин өзүңүз билесиз. Саламатсыздарбы, катышуучулар жана Канат мырза, сизге баарыңыздарды көрүп аябай суктанып отурам. Рахмат. Жана ошондой эле өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен атым Махаббат.
30 жаштамын. Жалал Абадтан болом, Чаткалдан болом. Орто билимим бар, юрфакты бүткөм. Бирок ал боюнча, спесим боюнча иштеген жокмун. Өзүмдүн экинчи профессиям конструктор, технолог болуп иштейм. Ошол. Турмушка чыккан эмессиз мурда, э? Жок, турмушка чыккан эмесмин. Ошондо сиздин 30 жашка чейинки болгон багытыңыз карьера болуптур да, э? Карьера десем да болот. Бирок буга чейин дагы аракет кылып сүйлөшүп көргөм. Аны калп айтпайм, ачык эле айтам. Сүйлөшүп көргөм. Ачык эле айткам 38 жигитим бар деп элек эмес. Ачык эле айтам, анан сүйлөшүп көргөнмүн, бирок экөөбүз чогуу боло алган жокпуз. Ошон үчүн дагы бул жака келип. Ага өчөшө эле келип алган жоксузбу? Жок, андай болгон жок. Баары өзүмдүн каалоом менен келип атам. Өзүңүздүн каалооңуз менен, э? Мырзалардын өзгөчө эмне сапатын баалайсыз жана эмне сапаттары сизге жакпайт азыркы коомдо? Мен негизи айта кетсем, мен өзүм спорт чөйрөдө чоңойдум. Негизи чынын айтсам, Кайсы спорт дедиңиз? Буга чейин мен өзүм ММА кикбоксинг менен занимать этип келгем. Акыркы 2-3 жылдан бери мындай эле фитнеске эле барып атам. Ошон үчүн мага мындай мужской характер болуш керек обязательно. Аябай Сизден да күчтүү, физически күчтүү болуш керек, характери да күчтүү болуш керек, э? Характери да күчтүү болуш керек. Обязательно анан өтө жумшак эркектер менен сүйлөшө албайт экем, если честно. Характери кандай болгондо мондай, эй, жылчы бияка дейм, эмне болдасың дегенби, кандай айтсаңыз, мындай түшүндүрүп берсеңиз, кандай характер? Андай эмес, мындай мужской характер, өзүнүн бир сүйлөгөн, сөзүнө турган, чечкиндүү, э? Бир сүйлөгөн сөзүнө турган. Ошол эркек. Андай тамашакөй болгон жакшы көрөсүзбү? Тамашакөй болсо болот, бирок өзүнүн чеги менен. Өтө жалжаңдаган эркектерди да жактырбайм, негизи мындай. Сиз мындай өзүңүз тамашаны көтөрө аласызбы же кандай? Ооба, мен өзүм да тамаша койм, негизи, бирок тамашаны да көтөрөм. Тамашаны айткандан кийин тамашаны да көтөрүш керек. Ошол. Анан ал ошол болочокто жолдошуңуздун кандай болушун каалайсыз? Эми айттыңыз ошол нерсе. Мурда турмуш куруп калса, балким жактырып калсаңыз, турмушка чыкканга даяр болот дейсиз ошо? Мага негизи мен талабым боюнча 28 жаштан 35 жашка чейин болсо болмок. Өзүңүздөн 1-2 жаш кичи болсо дагы. Өзүмдөн 2 жаш кичи болсо болот, ооба. 28ден 35 жашка чейинкилерди, анан бою узун болуш керек обязательно. Буга чейин турмушу болсо, мага негизи турмуш курбаган болсо жакшы, эми негизи. Бирок турмуш куруп ажырашып кетсе, өзүнүн бир себептери болсо, сүйлөшүп көрүш керек обязательно. Балким жашоого бекем болсо, э? Может, чечкиндүү, аябай мындай аракетчил, мындай бетке айткан, оюн жакшы жеткизген адам болсо, мага боло берет. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө мен өзүм 5 бир тууганмын, эң улусумун. Эң улус. Үйдөлөрдүн баары турмушка чыкты аткан турбай анда, э? Жок. Ошондой эле болуп атат негизи, бирок мен 30га чыккан чакта чын турмушка чыгам деген ой болгон жок. Ошол акыркы 1 жылдан бери туугандарым, бир туугандарым айтып, ушинтип тааныштарым, классташтарым да айтканынан ошол передачаны көрүп, анан ушул жактан барып таанышып көрөйүн, өзүмдүн бактымды сынап көрөйүн деп келип отурам. Чоң рахмат, келгениңизге да ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайсыз анда. Сонун маек болду окшойт. Кийинки мырзалардан келе берсеңиз. Келиңиз байке. Ассалам алейкум. Качтуу саламатсызбы? Алсаб сизге салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Кудай шүгүр, алхамдулилlah. Атыңыз ким? Атым Санжар. Өзүм 27 жаштамын. Эмне жумуш кыласыз Санжар мырза? Мен Атайзан компаниясында иштейм. Менеджер дайзат болуп. Ой, сонун кесип. Буга чейин турмуш курдуңуз беле? Жок, биринчи жолу. Ушу кетем бияга. Бияга Улук Жумаевден таанысам керек, ал досум ушул добусуштан кел, бияка өзү характери туура келишкен адам табасың депчи. Анан ошентип келдим да биякачы. Сырттан сүйлөшчү белеңиз?
сырттан эми тааныш кыздар бар болчу. Алар мен алар менен сүйлөшүп мындай эме жеткиче уже тийип кетти да. Уже сиз жеткиче алар күйөөгө тийип кетти, э? Мен жеткиче тийип кетти да. Андан кийин аракет кылган жоксуз мындай сырттан ушу биз жолтукка келбей эле карап көрөйүн деп? Негизи аракет кылдым, анан ошо баардык кыздар күйөөлөр бар, жигиттер бар, анан Баары эле бош эмес деп койсуз. баардык бош эмес. Соцсеттен таанышкым келбейт да, анткени ал кызды адамды көрүшүм керек да, Көрүш керек. жакса эгерде ал адам менен Бирге болгонго бирге болгонго даярбыз да. даярсыз. Азыркы убакта иштеген ишиңиз бар экен. Кайсы жакта турасыз өзүңүз? Өзүм биякты шаарда Бишкекте. Болочокто жубайыңыздын кандай болушун каалайсыз? Мен негизи сырткы келбетине карабайм. Жүрөгүнө аны иманына карайм. Имандуу мени сыйлаган кыз болсо жакшы болот. Өзүңүз жашоодо кандай мүнөздөргө ээсиз? Мисалы көп эле азыр кыздарга суроо берсең, кандай балдар жагат десең, чечкиндүү сөзүнө турган дейт да. Балким неге бул сөз коомдо көп айтылат билбейм. Азыр же жигиттер биз чечкинсиз болуп атабызбы, же сөзүбүзгө турбай атабызбы? Ушул сапаттар барбы сизде? Андай сапаттар деле жок. Ага да кандай аракет кылабыз да, чечкиндүү болгончу. Чечкиндүүлүк жок экен. Сөзүңүзгө турган сапат жок экен да сизде? Сөзгө турган сапат бар. Чечкиндүүлүк жок да ошо. Чечкиндүүлүк жок. Кантип турмуш курасыз анан чечкиндүүлүк жок болсо? Чечкиндүү болгондо аракет кылабыз да. Аракет кылам да. Аракет кылышыңыз керек, уже 27 жашта экенсиз. Ошон үчүн мына саатыңызды ким дедиңиз? Атым Санжар. Санжар мырза, мен чечкиндүүмүн. Мен сөзүмө турам десеңиз, чечкиндүү болосуз, сөзүңүзгө да турасыз да. Ниетке жараша бардыгы да. Ошол үйлөнүп кала турган болсоңуз, айылга жашайсызбы же Бишкекке жашайсызбы? Негизи айылда үйдө эле жок, шаарда эле турам го дейм. Шаарда үйүңүз бар, э? Ооба, шаарда үй бар. Ушул жака убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Бир нерсе айтсам болобу? Албетте, келиңиз. Мен өзүм да чыгарhlык кызганам да. Эми 46 шаарында өзүм живая музыка деген проекттер бар. Ошого да иштеп, датында ырдап недес да. Ырдайсызбы? Ырдап коем, үйдө деле атем каршы болгондо өзүм комнатага кирип алып. Ата-энеңиз каршы бирок музыкага? Каршы. Анда биз каршы эмеспиз ырдаганга. Туурабы? Кол чалып. Келиңиз анда, сизден жагымдуу музыка болсун. Виктор Цойтун «Кукушка» деген. Кукушка, кеттиги. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, тобой в городе жить на выселках, с каменькой или горит звездой, звездой. Солнце мое взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, если из порох дай огня, вот так. Ой. Сонун ырды айткенсиз. Келип мен азыр кыйкырат го деп ойлоп аткам да азыр. Ырдын эмесинен мына кыйкырган жери бар го. Солнце мое взгляни на меня. Ошол жерин ырдап койсоңуз, келиңиз. Кол чап. Солнце мое взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак, если есть порох дай огня, вот так. Ай, керемет. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Талантыңызга да таазим. Ушул жака келип, мындай шаг таштап коркпой келгениңизге да биз ыраазыбыз. Анда орнуктан орун алып берсеңиз болот. Жүркүрөтө кол чалып коелучу, келиңиздер. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз. Биздин көрүүчүлөр да анараны көрүп таанып атса керек. Мунарбектин талапкери, Мунарбек экөө кыз жигит катарында 2-3 ай сүйлөшүп, биз жолуктук долбоорунда өзгөчө да бир сонун көз ирмемдерди калтырып кеткенсиздер да. Анан бул жака ошондо Мунарбек локти кусай деп эле келген жоксузбу? Жок. Өзүмдүн калыбым менен келдим. Эмнеси менен жактыңыз? Ошол убакта биздин эфирде 2-3 айлап отурдуңуз, көрдүңүз баардыгын. Өзгөчө биз жолуктук долбоор мындай катышкан адам катары айтсаңыз. Бул жерде баардыгы чындык. Мага жагат, адамдары дагы, мындай алып баруусу дагы. Ошол. Сиз деген ошол убакта биз сизден
такыр сөз ала албай койгонбуз да. Унчукпай эле отура бергенсиз, унчукпай эле кетип калдыңыз да. Ичиңизде арманыңызды да айткан жоксуз, жаманбы, жакшыбы да айткан жоксуз. Эмнеге? Азыр карасак ачык эле сүйлөдүк. Биз аябай сурадык. Анара сүйлөп койчу деп бүт катышуучулар сурады, биз дагы сурадык. Анан биз ойлодук, бул демек сүйлөбөйт экен депчи. Жок, андай эмес. Жаңы анара келди деп айта алам. Демек өзүңүздүн ой пикириңизди айткандан демек коркпойт экенсиз да мындан ары. Алдыга, Ооба. Унчукпай отура бербейсиз мурдагыдай, Жок, андай болбойт. Анткени албетте биз үйлөндүрүү үчүн ушул физиологдук долбоорун ачтык да, бирок ошонун арасында эле жана үйлөнөм деп келген адам дагы элдерге кызыктуу болуш керек да. Кичине сүйлөш керек, жок дегенде ырдаш керек, жок дегенде бийлеш керек, жок дегенде тамаша айтыш керек да. Анан ошо сиз демек андай болбой калдым десеңиз, анда биз кубанычтабыз кайрадан келгениңизге. Өзүңүз жөнүндө айтып берип коюңуз. Мен Жалал Абадтан болом. Нокен районунан Сурашытуу Ленжол айылында төрөлгөм. 20 жаштамын. Азыр үйдө элемин. Лечение алып Жалал Абадтан жаңы эле келдим. Азыр жумуш кылбайм. Курстарга эм тапшырам. Курстарга эм. Эми кандай бала издеп келдиңиз? Кандай бала болсо дейсиз? Негизи эле аял затын сыйлаган, чечкиндүү, сөзүнө турган. Калган нерсеси Акчасы, Жок. келбети, сулуулугу такыр Жок, кызыктырбайбыз жок. да. Сиз өзүңүз кандай мүнөздөргө ээсиз? Эми мен ошо жана эле суроом, сизди ача албай койгонбуз да. Мен өзүм сапаттарымы айтайынбы ошондо? Өзүңүздүн. Аябай чечкиндүүмүн. Анан азыраак сүйлөйм. Азыраак. Бирок эми эфирден көп сүйлөйм. Балким өтүп калсаңыз көп сүйлөйм дедиңиз, Ооба, буюрса. Ошо көп сүйлөш керек экенин түшүндүңүз да, Ооба. Дагы? Анан шайырмын. Өзүмө бардык характерлерим жагат. Кандай таланттарга ээсиз? Таланттарга ээ эмесмин. Хоббим жок менин. Так эч ким Универсал. Ырдагым келсе ырдайм, билейм келсе билейм, окугум келсе окуйм. Ушундай. Тренировка алгыңыз келсе тренировка алат экенсиз. Кыскасы бардык жак универсал экенсиз да. Ошондой. Анда буюрса ийгилик каалайбыз. Сизге да келгениңизге чоң рахмат. Орунтан орун алып берсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким? Канча жаштасыз? Мурда турмуш курдуңуз беле? Эмнеге катышасыз? Шпагатка отура аласызбы? Турникке тартылган? Кандай кыздар жагат? Бардыгын айтып бериңизчи шашпай. Болду. Жалал Абад областына караштуу Токтол районунан болом. Жашым 24-тө, атым Азирет. Бул долбоорго келгенимдин себеби жашым 24 келип калды. Көп эле балдар 24-25 жашында үйлөнөт деп, мындай үйлөнө турган мезгил ушул жылдары деп калат го, ушундай эмедечи жашоо. Өзүм деле уже көптөн бери Москвада ашпозчу болуп иштейм. Өзүмдүн профессиям ашпозчу. Эң сонун кесиптердин бири. Ашпозчулукту бүткөм, кызыл менен бүтүп 2018ден бери Москвада эмгектенип келдим. Ашпозчу болуп, Ооба. Керемет. Ашпозчудан менеджерге чейин азыр эмгектенип, ошол жакта азыр Көтөрүлүп атырсыз өйдө кетип, Ооба, менеджерлик менен уже келди, Кудай буйрса. Үйдө ортончусумун. Улуу акем бар, жана менен кичүү иним бар дагы. Ошо байкем уже үйлөнгөн. Үйлөнүп, уже өзүнүн семьясы бар дегенде. Мен уже турмуш курган эмессиз мурда? Жок, турмуш курган эмесмин, бойдокмун. Очередь уже мага келип калды. Үйдөгүлөр деле уже апам деле айтып калат. Балам уже бардык кыла турган нерсебизди кылдык. Баары бар. Ала турган нерселерибизди алдык, жете тургандарыбызга жеттик. Эми үйлөнүп, небере көргүм келип атат сенден дагы. Небере үйлөн балам деп ушул долбоорго жиберди. Өзү долбоорго байкем сунуштады. Өзүм деле мындай каалоом бар эле. Бирок көпкө чейин ойлондум. Өзүм да ишиме байланыштуу кой нар жакта эмелерим тургузуп алайын, кийин жашоомо кичине жеңилдик болсун деген ой менен эле ошол Москвада жүрдүм. Бирок ойлорум бар эле. Бул долбоорду биринчи сезондон бери көрүп, аябай мындай кызыгуу менен көрдүм да. Кызыгуумдун себеби бул жерде кандай десем, бул жакта бири-бири менен ачык айкын сүйлөшүп, таанышып бири-бири менен
мындай ичиндеги жаша турган нерселери жок экен да бул жердечи. Ошол жери жакты, ошондуктан аябай көрүп келдим бул нерсеничи. Мындай сүйлөсөң дагы көп нерселерди ойлонуп сүйлөп калат кезиң. Ошол жерлерди көрүп мындай өзүмө сабак алып аттым да бул жердечи. Кадимки деле жашоодагы мындай кылыш керек турбайбы дегендей. Кандай аял тандаш керек экенин түшүндүңүз, Ооба. Өзүм еще спортто самбо боюнча самбода катышкам. Азыр Бишкекте турабыз. Кандай келинчек болсо дейсиз, канча жаштан канча жашка чейин болуш керек? Албетте жашы менден кичинекей болушун каалайм. 24-төн ылдый. Менен тең болсо деле боло берет. Мындай имандуу, акыл эстүү, ата энелерин сыйлаган, ата энесин сыйласа, менин да ата энем сыйлайт деп оюнда бар да. Ойлойм. Сен деле бир өзүңдүн ата энеңди сыйласаң, бөлөктү да сыйлайсың, бөлөктүн ата энесин. Ошондой эле мен деле ата энемди сыйлашын каалайм. Биринчиден. Имандуу, акыл эстүү, нурлуу жүздүү болушун каалайм. Буюрса. Кайсы сапаттарга ээсиз өзүңүз? Чечкиндүүсүзбү, жоопкерчиликтүүсүзбү? Ушундай сапаттар барбы? Кыздардын көбүнчө каалоосу ошол да. Ооба, чечкиндүүмүн деп эле айтам. Анткени ойлогон оюма мындай кылам десем, кылгым келе берет. Ошону кылам да. Жете турган нерсеме жетким келет, жетем ошого. Аракетчилик. Жоопкерчиликмин, Аллага шүгүр. Өзүмө эми аябай дебейм, бирок эл катары өзүмө чечкинип, жете турган нерсеме жетем, жоопкерчилик. Чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Орнуктан орун алып берсеңиз болот. Чоң рахмат болсун. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди дагы тааныйбыз жакшы. Аргенге талапкер болуп келген Гүлнур. Куш келипсиз. Эмне талапкерлер эле келип атат? Ошо мага жагат биз жолуктук долбоору. Ошондуктан катышуучу да болуп келгим, бул жакта отургум келди дагы. Өзүм бактым дагы сынагым келди. Ошондуктан келип калдым. Келечекте жолдошуңуздун кандай болушун каалайсыз? Келечекте жолдошум ошо бардык эле кыздарга жаккан сапат, ошо чечкиндүү, сөзүнө турган. Бою узун, сулуу, красавчик, акчасы бар. Бою узун болуш керек. Кымбат белек берген. Бою узун болуш керек. Өзүн карап жүргөн балдар жагат. Ошо жылдыздуу. Жылдыздуу, толугураак келген, томпошка жылдыздуу балдар болору? Ооба, болот. Негизи мындай адамды тартып турат го өзүнө, жылдыздуу, мындай келбети анча эмес болсо деле, же өзүн карап жүрөт го, ушундай жылдыздуу балдар жагат. Өзүңүз эмне жумуш менен алектенесиз? Мен азыр онлайн тармакта, көбүнчө азыр онлайнга аябай жакшы басым жасалып атат го. Ошондуктан ошондой курстарга окуп жатам дагы. Ошону онлайн бизнес тармагын өнүктүрөм дейм буюрса. Анда сиз жөнүндө деле биздин катышуучулар билет. Орнуктан орун алып берсеңиз болот. Балким ийгилик каалайсыз эми өтүп кетишиңизге. Саламатсыздарбы? Менин атым Эсенбек. Жашым 34-тө. Саламатсыздарбы? Атым Эсенбек. Нарын областынын Кочкор районунда туулуп өскөм. 4 туугандын 3-чүсү болом. Мурда кийин үйлөнбөгөм. Билимим жогорку. Азыркы учурда окуп бүткөн билимим эмес, башка тармакта кызмат кылып келем. Бул проектке катышуумдун бирден бир максаты өз теңимди табып, бактылуу болуп кетүү. Нарын областына караштуу Кочкор районунда туулуп өскөм. Ошол эле мектепти аяктап, жогорку окуу жайына тапшырып, мектепти, университетти аяктадым ушул Бишкектен. Ошол кесиби менен бир 4 жыл иштедим мектепте мугалим болуп. Андан кийин убакыт өтө жашоо турмуштун өйдөтөмөндөн уже кесип алмаштырууга туура келди. Шаарга келдим, шаардан келип ушу андан башка да кесиптер менен уже иштеп кесип алмаштырганга туура келди. Убакыттан баштаганда Швея жакта иштедим. Тиги цехтеринде иштеп калдым. Ашпоз болуп иштедим. Азыркы учурда өзүм бир чакан парикмахерский ачтым, ошол жерде өзүм парикмахер колорист болуп иш алып барам. Баракелде.
Мурда турмуш курдуңуз беле? Мурда кийин турмуш курган эмесмин. 34 жашка чейин үйлөнбөй жүрдүңүзбү? 34 жашка чейин үйлөнгөн жок. Аябай, неге жаш көрүнөсүң десе, ошого жаш көрүнөм деп үйлөнбөй. Андан эмес, эми баягы эмне деп коет. Жашоонун өйдө төмөнүнөн ашып кете албадым. Ошо менен күрөшүп жүрөр ушул убакыт келип калды. Анда аракет кылып көрдүңүзбү? Сырттан бир кыз менен жолугуп, Сырттан сүйлөшүп, сөйкө салайын, үйлөнөйүн деп. Болгон, бирок ал уже 2 жыл мурун болгон. Ал айымды неге албай калдыңыз анан? Экөөбүздүн ортобузда түшүнбөчтүк болуп кетти. Азыр эмне себептен сиз биз жолуктук долбоорунан табам деп ишенип атасыз? Бул жерден эми бардыгын ачык айкын баягы эфирден көрүп, кимдин кандай экенин, кандай сапатка ээ, кандай жүрүм турумда сырттан көрүп келип, өзүнө ылайыктуу адам катары билген адамдарды келет деген ойдо келип отурам. Катышуучулардын баардыгы ким экени билинет, жаман жакшылыктары да билинет. Ошон үчүн бул жактан сынап отурсуз өзүңүз да. Үйүңүздөгүлөр билеби бул жака? Үйүмдөгүлөр билет, 2 агам бар, иним бар, баары эле билет. Алар колдоп эле жибериштиби ошондо? Баардыгы колдоп. Сиз канчадан бери көрүп келесиз? 2 сезондон бери. 2 сезондон бери. Ошол убакта бизде көптөгөн катышуучу кыздар бар болчу. Эмне себептен аларга талапкер болуп келген жоксуз? Талапкер болуп келүүнү кааладым, бирок кичине өзүмдү өзүм тартып койдум да. Эмне себептен? Балким талапкер кандай болуп калат деп отуруп эле ошо убакыт өтүп кетти. Ошо мында кандай болуп калат деп отуп, мына 34кө чыгып калыптырсыз да. Чечкиндүүлүк сапатка ээсизби? Чечкиндүүлүк сапатым бар. Эгерде өзүңүздүн адамыңызды тапса, дароо эле чечкиндүүлүк кылганга аракет кыласыз. Эгерде мага баягы жүрөгүңө жаккан адам болсо, убакытты созуунун кереги жок. Жакын арада болсо, жакын арада үйлөнүп кетүүгө даяр. Кандай болушун каалайсыз? 34кө чыгыптырсыз. Мурда турмушка тийип чыккан айым болсо кандай карайсыз? Жашы канчадан канчага чейин болуш керек? Эми жаш дегенде 30 жаштан ылдый деп ойлоп атам өзүм. 30 жаштан ылдый. 30 кыздар болуп таанса. Канча жаш? Турмуш курбагандан ойлонбоптурмун. Эми баласы жок болсо боло берет деген. Боло берет, Анда биз сизге да ийгилик каалайбыз. Буюрса да мындан да катуураак чечкиндүүлүк болушуңузду каалайбыз. Эми 34 жашта деле үйлөнүп кетсеңиз, аябай сонун жаңылык болот да, биз үчүн дагы. Рахмат. Сизди дагы биз талапкер катары. Ассаламу алейкум. Гүлизага келдиңиз беле? Ооба. Ошондон баштайлычы дароо. Эми тааныштырыңыз өзүңүздү. Аты жөнүм Өмүрбек. Жунусов Өмүрбек. Токтогул шаарчасынан болом. Мен жөнүндө билишсе керек. Буга чейин мен Бүт Кыргызстан билет сиз жөнүндө. Буга чейин мен биз жолуктук каналына келгем. Кайрадан эмнеге келдиңиз? Мен ошондо айтпадым беле сизге, Канат мырза. Мен келсем катышуучу болуп келем деп. Талапкер болуп мен келгем. Кетип атканда мен катышуучу болуп келемин, өзүмдүн өмүрлүк жарымды табууга келдим. Бактыңызды таба. Бактымды. Кандай болушун каалайсыз бактыңыздын, өмүрлүк жарыңыздын? Өмүрлүк жубайым жөнөкөй, Кудай деген адам болсо, жүрөгүндө иман болсо. Келбети, жашы. Келбети, жашы мен жашыма чейин. Сиздин жашыңыз кайра жолайсызбы? 26-дамын мен. 26-га чейин болсо жашы. Кандай сапаттарга ээсиз? Мен өзүм жашоодо кызыккан нерсем ырдайм, бийлеймин спортко, улак тартамын. Улакта тартат экенсиз, ырдайт экенсиз, бийлейт экенсиз. Футбол ойноймун. Анан ууга чыкканды жакшы көрөм. Аң улоого чыкканды. Азыркы убакта эмне жумуш менен алектинесиз? Азыркы убакта машина менен иштейм. Машина алып сатып иштейсиз. Кореядан машина келип ошол жакта. Демек үйлөнгөнгө даяр экенсиз да сиз деле. Анда ийгилик каалайбыз сизге. Өзүңүз айткандай биздин катышуучулар да таанып жакшы билип калышкан сизди. Мен буга чейин ырдап кетпедим беле. Анан менден бир чыгарма болсун. Албетте. Ошол чыгарманы эле ырдап берем, если что. Келиңиз. Анда аябай сүрдөнүп жакшы ырдай албай калдым дейсизби? Албай калдым беле. Бул Алтынай Нарбаева эжебизге таандык. Себелеп жамгыр төксө,
айланама сезимдер қалғаныңды баракелде. айталада алыста жалғыз қалған аққусымал түгөйсүз қиын тура бұл жалғанда. Учса да қанаттылар екекиден, учуға қанатын жоқ мен издеген, сағынып қусаланып жүрсөм дағы, үміт бар жолығуға чын сүйдім. Баракелде. Чоң рахмат, керемет ыр саптары болду. Жакшы да ырды айт экен. Энес Токтогулду ырчылардын баары эле Токтогулдан дейин десек, азыр Кыргызстан баардыгы эле ырчылар көп. Анткени катышуучулардын ар бири эле сонун өздөрүнүн жагымдуулугу менен ыр тартуулап берип атышат. Кийинкиси. Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Куш келипсиз. Рахмат. Өзүңүз жөнүндө. Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Нурсултан. Өзүм Бишкек шаарында жашайм, ата-энем менен. Түйүм Нарындан болот. Жашым 30-та. Билимим жогорку. Өзүм окуу жай финтехти бүткөм. Андан кийин Бишкек гуманитарный университетин бүткөм. Кесибим болсо экономист, бухгалтерский учет. Ошо менен иштейсизби азыр? Жок, мен өзүм Европада иштеп жүрүп келгеним уже 1 айдан бир аз эле өттү. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, ата-энем бар, 4 тууганмын, 4 туугандын 3-чүсүмүн. Мурда турмуш курдуңуз беле? Жок, мурда кура элекмин. Ушу 4,5 жыл, 5 жылдай Европада жүрүп келдим, ошондон 30га чыгып кетти. 30. Негизи жигиттерге 25 жаштан өткөндө эле кыздар жакпай баштайт да. Балким сизде ушундай сыпатка ээ болуп аткансыз. Жок, меники өзүмдүкү. Мен буга чейин уже үйлөнүп калмак болушум керек, ошо чет жакта болгон үчүн андай шарт болбой калды. Кандай болушун каалайсыз жубайыңыздын? Жубайымдын биринчиден ата-эненин тарбиясын көргөн кыз болсо дейм, билимдүү болсо дейм, тыкан, таза болсо дейм. Өзүңүздүн мындай мырзалык сапаттарыңызды айтыңызчы. Мырзалык сапаттар: акылдуумун, ответственныймын, жоопкерчиликтүү. Ар бир кыздын кыялындагы сапатка ээ экенсиз-де, Ооба. Анда эми Европадан келип турсиз, Кыргызстанда эле калайын деп атасызбы же үйлөнүп алып кайра кетейин деп атасызбы? Жок, уже Кыргызстанда эле калам деген ойдомун. Кыргызстандан өтөрү жер барбы, Ооба, аны ошо чет жакта иштеп жүргөндө билет. Чет жакта иштеп жүрсөң билип келесиз. Чоң рахмат, чет жактагы биздин да мекендештерибизге салам жолдоп коелу, кол чаап. Ишиңиздерге ийгилик, күтөбүз Кыргызстанда сиздерди. Келиңиз, орнуктан орун алып берсеңиз болот. Саламатсызбы? Салам алейкум, өзүңүз жөнүндө кенен айтып бериңизчи. Абышев Азим, Нарын областынын Ат Башы районунун Кара Суу айылынан болом. Жашым 29-да. Азыркы учурда мугалим болуп эмгектенем. Жогорку окуу жайды бүткөм. Бүйсара Бейшенали атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетин аяктагам. Оркестр дирижерлугу кафедрасында окугам. Ошол жакта сабак бересиз азыр кайра эле? Азыр ошол музыка сабагынан сабак берем. Музыка. Керемет. 29 жашка чейин турмуш куруп көрдүңүзбү? Жок. Музыка тармагында жүрүп өткөнсүз. Мындайча айтканда, биздин тил менен айтканда романтик экенсиз. Анан эмне себептен турмуш курган жоксуз жана кыз жигит маселесинде кандай сизде кыйынчылыктар болуп атты? Менден улуу байкем бар. Ошол байкем баягы биринчи ал үйлөнсүн деп күтүп жүрүп анан үйлөнүн деп. Кыз жигит болуп сүйлөшчү элеңиз? Сүйлөшкөн буга чейин. Ошондо кандай минустарды көрө алдыңыз? Кыздарды болочокто жубайды кантип тандаш керек экенин түшүндүңүзбү?
негизи бири бирибизди түшүнсөк дейм да, негизичи ушундай сабатка болсо. Ошо түшүнбөстүк, түшүнбөстүктүн айынан болот ал бардык нерсе. Анан мен ага көбүрөөк көңүл бөлө албаганым үчүн болуш керек, анткени биз чынында баягы бир жумалап, бир айлап жок болуп калабыз кээдечи. Ошол убакытта баягы көңүл бөлө албаганга аракет. Демек сиз аны жакшы көргөн жоксуз, сүйгөн жоксуз, Жок, жакшы көргөм. Бирок жакшы көрсөң, сүйсөң көңүл бурат го. Жакшы көрүп, сүйүп туруп анан көңүл бурбай коюу деген бул кездешпейт го дейм да мен. Жакшы эле, сиз кабатыр болбоңуз. Микрофон жакшы эле, сүйлөй бериңиз. Негизи жолугуп туруш керек экен көбүрөөк. Сиз көп жолукпайсызбы, көп мындай сүйлөшүп? Ошол себептен жолуга албай калдым да. Чечкиндүүсүзбү жашоодо? Чечкиндүүмүн. Негизи бизде катышуучулар деле отурганда кээ бирлери кадимкидей талапкер келеби же ошол бири менен сүйлөшүп баштаганда көп жолукпай баштайт да. Жолукпай баштаганда биз сразу сезебиз, демек жакпай атыптыр, сүйбөй атыптыр деп. Бирок ошол нерсе туура эле чыгат да. Анан кийин сиз балким катышуучу болуп кирип калсаңыз, сүйүп калсаңыз, жакшы көрүп калсаңыз да кайра ушундай мамиле боло береби? Жок. Буюрса көбүрөөк жолукканга, көңүл бөлгөнгө аракет кылам. Чоң рахмат. Ийгилик каалайсыз анда. Оруктан орун алып берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бул жаңылыкты айтып кетпесем болбойт. Ушул чыгарылыш менен кастингти биз аяктагандан алдында турабыз. Ал эми 3-чү чыгарылыштын жыйынтыгы менен 50дөй адам келип кетти. Кимиси өтөт, кимиси өтпөйт. Аны эмки жумада 19 сентябрь күнү 3-чү сезондун 1-чи чыгарылышында биле аласыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип кастингке келгендер менен да сиздерге кызыктуу маек куруп бергенге аракет кылдык. Ал эми сиздерге менин өтө дагы бир жаңылыгым бар. Буну кайталап айтып кетпесек болбойт. 19 сентябрда биз жолуктук долбоору расмий түрдө 3-чү сезондун 1-чи чыгарылышын баштамакчыбыз. Ал жака кастингке келип өзүнүн күчүн сынап, кимиси өткөнүн бардыгыңыздар өз көзүңүздөр менен көрүп жана сезип билип колдоп алсаңыздар болот. Ал эми биз жолуктук долбоорун каяктан көрөм дегендер үчүн жакшылап угуп алыңыздар. Ар бейшемби жума күндөрү кечки саат 20:30 НТС телеканалында, Канат Шоу мен YouTube каналында, НТС YouTube каналында көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биз жолуктук долбоор жөнүндө кенен маалымат алам дегендер үчүн мына НТС биз жолуктук официалдуу баракчабыз бар. Саламатта калыңыздар. Баса эртеңки чыгарылышта бизден сиздерге өзгөчө жаңылык бар. Андыктан эртең жума күнү 20:30 көрүшкөнчө.